Ушундай жаркыраган келечек, эгемендүү күндөргө жетишибизге себепчи болгон ардагерлерге терең таазим кылуу менен мен Жалилов Манас автордук ырым окуп берейин, кабыл алып коюңуздар. Жеңиш күн. Ошол күнү кансыраган майданда, адаттагы көрүнүш эле кан тамса, жардыруудан кара түтүн таралып, эчен жандар кошо учту асманга. Согуш менен балалык өтүп балаанын, энелер күтөт уулдардын караанын, өзү келсин кара каты эмес деп, түпкүрүнө батып турат санааны. Кыз келиндер жер айдашып чөп чаап, буудай жанчып, мал кайтарып уй саап, ар тараптан күркүрөп үн угулат, жаз айында жамгыр эмес ок жаап. Азаматтар отту кечип аралап, мекен үчүн күн өткөрдү талаалап, үй бүлөсүн сагынса да бара албайт, үйдө ачка бөбөк жатат апаалап. Белиндеги кубат кетип атанын, баш айланып көз карарып апанын, ардагерлер айтса ошол абалын, жаш кылгырат эстегенде заманын. Жылдар өттү согуш менен күнү түн, орундалды эл кыялы күн бүгүн, канчалаган кыйроо болду эл үчүн, аркасынан келди мына жеңиш күн. Канча азап аркасынан келген күн, канчалаган душмандарды жеңген күн, замандашым жаркыраган бүгүнкү, келечекти баарыбызга берген күн. Өттү мына азап кайгы кейиш күн, келди мына бактылуулук бейиш күн, бул күндөрдүн кадырына жетели, унутулбай эсте калсын жеңиш күн.